Бул медициналык жабдуу электрондук оптикалык конвертер. Операция кыла турган лампасы менен Япония өкмөтүнүн чөптүн тамыры жана адамзат коопсуздугу гранттык программасынын алкагында алынып берилген. Бүгүнкү күндө облус тургундары борборго барып угары болбой, бул жерден жабдуунун жардамы менен тез арада сакайып кетүүсүнө чоң көмөк болууда. Бул аппараттын бизге өтө көп мааниси бар. Бул электронно-оптический преобразователь аталат СИДУга. Бул операция учурунда, травматологический операциялар учурунда бизге ошо сөөктөрдүн кандай туура келиши жана ошондой эле операцияны малоинвазивный доступ менен жасаганга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Сөөктүн сынган жерин ушул аппараттын жардамы менен көп разрез кылбастан операциялардагы узактыгы дагы кыскарат. Биринчиден операция убактысы да кыскарат, экинчиден ушу разрез травматизация дагы ушу адамдын денесине болгон травматизация дагы азаят. Элчи Года Хидеки мырза Жабдууларды расмий түрдө тапшыруу аземине Япониянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгармыктуу элчиси Года Хидеки, областагы медицина мекемелеринин жетекчилери, президенттин Талас областындагы ыйгармыктуу өкүлүнүн орун басары Мира Сейдикеримова катышып, берилген гранттык жардамга ыраазычылык билдиришти. Бул медициналык жабдуулар Талас облусунун жашоочуларын тейлеп, элдин башка шаарларга же борбордогу клиникаларга барууга болгон муктаждыгын жаратпайт. Алыскы райондордун тургундары үчүн да абдан ыңгайлуу болуп, бейтаптардын акча каражатын зыянга учуратпайт. Өз кезинде элчи Кыргыз-Япон достугу жана кызматташтыгы мындан ары дагы жогорулай бере тургандыгын баса белгилеп, айрыкча тоолуу аймактардагы калкты медициналык жактан жардам көрсөтүүдө мындай колдоолор уланарын кошумчалады. Бүгүн Талас облустук биргелешкен ооруканасына жабдууларды тапшырып жатканыма кубанычтамын. Берилген медициналык жабдуулардын жалпы наркы 115.911 АКШ долларын түзөт. Биздин максат медициналык тейлөөнүн сапатын жакшыртуу жана алыскы аймактагы калктын ден соолугуна болгон камкордук. Бейтаптар эми узак жолдо убактыларын кетирбейт жана каражаттарын дагы үнөмдөп калышат. Элчи ушул эле күнү Талас шаарындагы номер 1 Абжалбек Чолпонкулов атындагы орто мектебинде болду. Чөптүн тамыры жана адамзат коопсуздугу программасы аркылуу номер 4 жана номер 1 мектептерине такталарды алып берип, даараткана куруу иштерине жардам берилген. Чөптүн тамыры жана адамзаттын коопсуздугу долбоору аркылуу жалпы суммасы 4 миллион 200 миңден ашык акча каражатына жардам берилген. Бул тактап айтканда 2 мектепке ажаткана жана ошондой эле жалпы 38 даана доска берилген. Биз биринчиден ушул элчилекке жана ошондой эле ушул долбоордун катышуучуларына жана аткаруучуларына жалпы ыраазычылык билдиребиз. Белгилей кетсек, аталган программа аркылуу Кыргызстанда 196 долбоор ишке ашырылган. Нурузбек Шабдомек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.